Бұл ашық айтайын. Бұл 45 жылдан бері бізге соғышып келді. Жаңағы бір жері бар емес пе, мұны айтсақ болады, жаңағы менің елшілеріме тисең өлтірем деп. Тыналы барғанда, Тыналы қырғыз Чынын ұлы 9 бұл 8 мен бармады ғой. Барым ұстап салып біле Тыналыны айтпады ғой. Сен жолды баштайсың, азы мен қырғыздарды қырам деп. Туралы. Мына ушында өзі, Кенесары өзі қатышы одады. Биздин элчилер алар бул казактардан айтып атпайбы, барган элчилерди муздап андай мындай кылып деп атат. Жок, биринчи жолу казактар тарабынан жана Тыналдын 9 жолдошун муздап салып анан желектерин кан коюп аттырды деп атпайбы. Тынал чыгып караса уже желекте да болбой калдым, түрү кетпей калдым го деп. Анан кийин тиги экинчиден боо неме жана кат жөнүндө сөз болбодубу? Кыргыздарга жазган каты. Муну Вишневский да аныктайт. Ошол Кытайга баргандан кийин, Кытайдан жооп болгондон кийин кыргыздарга кабар жибериптир дейт. Элдешели, тынчтык келишели деп жибериптир дейт. Анан ошон үчүн мен жаздым дейт. Бул келишпегиле немеме. Бул мындай сөзүнө турбаган адам. Бул баары тынч турбайт. Эл болбойт дегенди мааниде кылып неметтим дейт. Кат жиберет да. Кимдерге, жантайларга, ормондорго, Вишневский өзү жиберет. Ошо Ньюкал эмес, Вишневский өзү жиберет да. Бул айла кеткенден кийин жана кишилерин жиберип, тынчтык жөнүндө сурап атат да. Уже кийин согуш бүтүрүп, өзү тийишип, жеңилип калгандан кийин тынчтык келишимге келип атат да. Сиз улантып койсоңуз. Жана 47-жылга чейин деп атык. 45-тен 47-жылга чейин мен бул документтерди карасам где-то 10 чакты жолу согуш болгон. Жөн эле болгон эмес бир. Майда чүйдө жанагы 500 адам катышкан, 2000ден өйдө адам катышкан, 2000ден өйдө бир 10.000ге чейин катышкан бир 6 согуш болуп турду ошолордун баары. Биз жанагы бул тасмадагы кебир кетирген казактардын каталыгын оңдоп атпайбызбы? Мен бир ушул жерден бир туура болот го деп ойлойм. Масалан, бул чет өлкөлүк философ бар. Ал өзүнүн баягы айткан оюн орусча чыгарганда, мен ошону кыргызча которуп көрөйүн. Ал мынтип айтканда, эгерде тарыхтан калыпты алып салсак, бир эле чындык калат деген болбойт. Жыйынтыгында эчтеке калбай калышы мүмкүн дейт. Мына биз азыр казактардын баягы тарыхчыларынын калпын алып атпайбызбы? Эми чындык калды деп атат. Ошондон дагы издеп көрөйүнчү. Бар бекен дагы калп. Көрөлү. Мына биз эне айтып атабыз. Могу тасманы бүтүрүп коелу. Казак-кыргыз согушунда ошо 47-жылы Норузбай өлдү деп казактар айтып атат. Норузбай өлдү беле ошо согушта. Булар тирүүдө өлтүрүп койду. Дагы ал 15-16 жыл жашайт. Кетип баратканда бул эмне коктусунан бир отряд кыргыз немеси барып кармап калат. Кармагандан кийин учкаштырып келатканда анда тааныбайт да, баягы төрөсүн колго түшүп келатканынан биздин Озек Санжарабаевич ошондой да. Жашынып жаткан бир казак тура калган экен, Норузбайды көрүп, "Ой, төрөң, сен биякта эмне жүрөсүң?" деп. Анан кийин караса, төрөсү бул турбайбы деп, анан кийин кыргыздар колубутун байлап алып анан алып келип, аны дагы кармап жаткан, дагы сурак алышкан, эмне арманың бар деп сураган, кетирип элиби бошотолу арманыңды десе болбой, мен ушул тагыраак сурайын деп атам. Анан бул жөнүндө эми калпты айта берсе, жанагы толтурады. Мусин Чапай дегендин Казакстан тарыхы деген китеби чыгыптыр. 2008-жылы эле 4 жолу басылыш кыя болгон да, 4 жолу басылыш кыя болгон. Ошондогу эми калптардын баарында деле ошондо Норузбайдын да жанагындай эмесин көрдү, эрдигинин баарын жазат, эрдигинин баарын жазат. Анан ошондо айтып атпайбы? Кыргыздар дейт, Вишневскийдин солдаттарына ак калпак кийгизип коюп дейт, пулемет менен ок жаадырып дейт, замбрек менен от чачып дейт, автомат менен аткылап, анан Кокондун 1000ден асык сарбаздары кол салып деп атат. Эми кичине анча-мынча Мусин Чапай билбесе дагы 15 миллион казак билбейби? Мына 4 жол 5 жолу басышка. Пулемет качан чыккан өзү ошо кезде? Пулемет андан кийин канча жылдан кийин чыккан? 2000 жана биринчи согушта биринчи жолу колдонулган пулемет. Где-то 896-жыл болуп ошондо жана Максим деген америкалык чыгарган экен, анан колдонулган, кийин колдонгондо. Ошо сыяктуу калптарга көңүл бурбай эле коюш керек. Бирок жанагындай
учебниктен окуу куралга чыгып атканы өтө өкүнүчтүү да, өтө өкүнүчтүү. Профессор дейт окуп көрсөм уру. Бул негизи Норузбайды тарыхты булар азыркылары туура билбегенден бир 15 күн эрте өлтүрүп койду Норузбай. Сиз жара айтпайсызбы? Санжырада бул ат ушкаш кошуп. Мен ойлойм, Норузбай жөн колго түшүп бербейт. Бул өтө курч жигит да, салгылашып эле колго түшсөк туура болот. Анткени Норузбай жөн колго түшүп бербейт. Мен айтайын, бул Норузбай колго түшүп жатканда бул байланып жатты да. Бул өтө буйны иш болгон да. Анан кийин кыргыздар келбедиби? Кенесары тууганың өлдү. Эмне арманың бар дейт. Мына ошондо азыр Боорек тастыктада айтат. Кенесарыдан сурап атпайбы кыргыздар? Эмне арманың бар десе бул айтып атат, Туурабы? Кенесары да арманын айтып атат. Анан кыргыздар Норузбайдан сурайт. Эмне арманың десе, менин арманым ошол. Кербендерден 40 төөнү жүгү менен алдым эле, бирөөнүн да куржунун ачкан жокмун. Экинчи арманым баягы бир сулуу кызга үйлөнөм дедим, үйлөнө албай калдым дейт. Анан кийин кыргыздардын ошондой бир райондуулугу да айтып атпайбы? Сени кой берсек тыныч жүрөсүңбү десе айтпай. О кыргыздар деп атпайбы? Мен мойтип байланып жатканча кыргыз казак менен салгылашып жатып, жоодо найзага сайылып өлсөм, арманым жок эле дейт. Анан ошондо айтат. Бул шишеге толгон экен деп. Ошентип өлтүрөт да. Ошондо дагы Норузбай тилин тарткан эмес кыргызга. Калпагында талпак кылган ормон менен ойрондогон Суамбегимди жайлаган менмин деп атпайбы? Көрдүңөрбү? Анан бул жөн эле колго түшүп бербейт. Бул баатыр чындыгында. Эми бул жерден дагы мынча сөз болуп кетти. Кенесары дагы салгылашка катуу күчтүү болгон. Менимче Ормонбекти биринчи өлтүрдүбү? Норузбай. Ооба. Жок. Суамбек өлтүрдү го. Сөз биздин неме боюнча, биздин объект тарых боюнча Ормонбек кубалап барат артынан Кенесары. Туура, Суамбек өлдү. Суамбек неменин көбүн ичинен өлдү. Ошону айтып атам. Тиги неме ким болсо неме Ормонбек артынан Суамбектин өлгөнүн көргөндөн кийин казактын артынан түшөт, казактар качып баратат, ошонун артынан түшүп анан Кенесарыга жеткенде токто эр болсоң дейт да. Анан токтогондон кийин айтат, мындай жигитсиңби сен, согуш өлүп менен деп анан ошо согушка кетип анан тиги чала тийип калып, кимдики, тиги болсо башын арылып атат. Ошондо жанагы Таштанбектин кылычы ошондо болот. Көрдүңбү? Бул 47-жыл эмес. Бул жанагы 40 мазарда карасуу булар алмаштырып атпайбы? Мына ошондо баягы чарчап тамак жейин деп үйгө келсе, Суамбек өлүп жатат, иниси. Таң атык чейин согушпан эртең менен жарык киргенде огу түгөнүп калып, анан казактарды шурлар менен казактарды жанагы калпак. Ошо калпактын жанында түлө кабыл чыгып атат. Кеттик деп жок анан төөлөрү чөгүрүп коюп калпак жалгыз согушуп атат да. Анан Ормонбек ким үчөө бар. Ормонбекте бар, ким бар? Суамбекте бар. Анан орок түгөнөн кийин Суамбекти кармашып, ичин жарышып, көгөнүн ичинен таап алышып жашынып жаткан жана. Ошону айтып атпаймынбы? Анан Ормонбек баягы үйгө келгенде иниси өлүп жатканын көрүп анан кууп жөнөбөдү. Булар кечинде эмени табат. Кенесары алыстап кеткен, аты күлүктө. Анан ошол ормондун кыйкырганы бар. Эркек болсоң кайрыл, хан болсоң кайрыл, кара болсоң кет дейт да. Ошондо Кенесары качырып келип анан экөөс айгашып чабышпадыбы? Чапканда жана болот кылыч менен ким Ормонбек чапканда Кенесары эңкейип кетип аттын ээрдин кырын сыра чабат да. Эме менен. А бирок Кенесары саят. Тиги Кенесарыны ошо биринчи согушунда казактын жоокерлери дейт, бооз аялдарды жарып ичин жарып, баласын сууруп чыгышып, башын чаап өтүштү. Ошентип келишти дейт да. Бул А дегенди биринчи согушунда ошондой болду да. Анан кыргыздардын жанагы неме андай кылган жок, кыргыздар өлгөнүн баарын көмдүк дейт да. Казактын немесин баары көмдүк, анан немесин тиги келгендерин кийин жана ким келгенден кийин дагы Бопай келгенден кийин да баарын болгон баягы немелерин бердик дейт. Чындыгында бул Норузбай катуу качылык кылды. Казактан барды. Чыгарып алып, тарыхта калбады. Аялдар чыгалып башын кесе бербеди. Анан илгери көйнөктөр мындай чоң турбайбы, көлтөйгөн көйнөк. Жанагы аял кенедей баланы аласына салып туруп, үстүнө отуруп албады. Анан башын чаап кеткен бала түрүп алган. Ошо баланын атын айтат да. Ошондо. Мына бул жыгытты Норузбай жасады. Эми мен айтып коеюн. Бул жерден биз эми аяк суроо калды. Кенесарыны өлтүргөндө найзага сайып өдө көтөрүптүр. Бул канчалык деңгээлде чындык? Тарыхый булактарда жок болсо, согуштун баары кыргыз жеринде өтсө, бир дагы мындай карапайым казак көргөн эмес да, бар укканын кимдер уккан? Качып барган жоокерлерден уккан да, жеңилип калып качып барган жоокер эмне жеңилдиң десе айтат да. Кыргыздар кыйын экен, биз начар экенбиз деп айтты. Айта албайт да. Айтпайт да, ой биз мынтик анан тигинтик анан монтик деп. Туура. Колдон келгенче дагы жолу кайталап коелу, ашчы болот, Калыгул баардыгына Калыгулдук туура өзү катышкан, өзү айтып берип атат. Тиги Алихан Бөкейхан ошондон жазып атат. Туура. Урматтуу замандаштар.
көрдіңіздер, қазақ елінің тасмасында, қазақ елінің емес, кейбір тарихшылардың тартқан тасмасында. Біз Кенесарыны асманға найзамен сайып көтеріп тұрмыз. Бұл жосынсыз жорық. Мұны деген қырғыз ешқашан жасаған емес. Өзіңіз ойлап көрсеңіздер, башын алып барып, қапалға апарып атсақ, анан біз найзаға сайып көтеріп, анан өлгенден башын алып тұрмыз. Мұндай болған емес. Авалың қандай десе, мен өлсем дағы сілерден биік тұрам деп айтқан деп. Бұл сөз Кенесарыдан мұрын болған. Мен қырғыздың санжырасын айтып берейін. Бай сасық жолықтық болды Сарбағышта. Бұл дайыма қазақтан жылқы тиіп тұрған да. Біздің тарихта қалған. Анан қазақтар күтіп отырған сасық жолықтық жылқы тигенде қармайды. Қармағанда ушул жадатты, ушул кыргыздап келип атат деп, анан калган кыргыздар отурушуп коюп анан найзага сайып көтөргөндө айткан, абалың кандай, ошондо айткан, мен өлсөм да силерден бийик турам депчи. Муну ошону бияка колдонуп атат. Кененсары эмне тиги орус кармай албаган Кененсары бийик турбаган эмне? Итагал бийик турат да. Бул болбогон, акылга сыйбаган жорукта, биз андай сайган эмеспиз. Бул да жок. Между прочим, бул казактын неме тарыхчылар бизди көп алып көп пайдаланат. Өзлөрүнүн мындай тарых жок. О жерки тарых аябай почти жок, дээрлик жок эч жерде жок мындай тарыхтарчы. Только бизден арчат. Даже ким жана өзлөрүнүн шоорукту билишпейт, жакшы билишпейт. Жалгыз маалыматты ушу Кенесарынын өлүмү жөнүндө жалгыз маалыматты жана ким Белек Султанов жазып атпайбы. Муну өзүм 94 жаштагы 94-жылы Халылдын өз өзүнө уктум дейт. Кандай болуп өлгөн? Ошондо мен намаз окуп алайын деп айтты дейт. Намаз окуп алайын деп. Ошондо намаз окуп аткан мезгилдерде чапкыла деп айтты дейт. Туп-туура айттым. Санжырада ушинтип айтылат. Бул баягы айтып туп-туура. Тасманы бүтүрөлү. Тасмада айтып атат. Казактар акырындап кача баштады дейт. 47-жылы. 47-жылы айтып атат. Булар 46 менен 47-ни аралаштырып салып, бирок 47-жылы айтып атат да, акыркы чечүү согушта. Казактар кача баштады дейт. Ана мен айтарым, баягы силерде тастатып атасыңар. Бул бизде айтылып атпайбы? Жанагы сөздүн баары Кенесары Норузбай сөйлөшкөн сөздүн баары кайдан тастатылып атат? Жанагы 47-жылы колго түшүп жатпадыбы? Болжол менен 3500 деп казак деп силердеги эсептеп чыккан турбайсыңар, колго түшкөн казактар. 3400 деп айтылат, колго түшкөн. Ошондон сурап атпайбы? Моңдай тигиндей сурагандан алар айтты. Булар өздөрү качам деп атса, биз эмне үчүн качпайбыз? Булар бизди согушка алып келсе, анан биз отура бермек белек, качам деп атпайбы деп. Мына ушулар өзү тастатат. Эми чындыгында бизге жеткен маалымат боюнча кандай? Жана түнүшүндө жарыктарды көрүп айтып атпайбы? Асманда жылдыз көппү, жерде кыргыз көппү депчи. Ушуну айтып келгенде анан Норузбай айтып атпайбы, өзү баатыр киши да, жигит. Айтып атпайбы? Агатай, сиз качыңыз. Мен кыргызды тосом дейт. Анда ушуна Кенесарынын айтканы бар. Мен качпайм. Бизден азыр түнүшүндө качсак бизден тукум чыкпайт. Мен хан болуп туруп өз башым менен качпайм дейт. Ушул сөздү жанында тургандар угуп алып ар жакка кетти да. Ой, өзлөрү качкан аткан турбайбы депчи. Ошондо баш аламан качышты да. Норузбай токтото албай калды. Жапарды качыргандан кийин, биринчи ошо Жапарга Султанды качыргандан кийин элдин баары уже немеси бузулуп калды. Бузулуп калды. Токтото албай калды. Неметип калды. Бирок бул качып кетти деп казактар ушуну эле айтып атышат да. Казак тарыхчылар ошону айтып аткан турбайбы? Кенесарынын жоокейлеринин көбү жана пайда көрөлү деп бирдеме чаап, бирдеме топтоп алалы дегендер да, бир олжалабыз деп келгендер да, а олжо түшпөй калып жеңиле турган көрүндө ар бирөө качат. Туура. Бул жерден баягы казактардын аброюн түшүрбөйлү, чындыгы айталы. Качып атты. Бирок бул жерде мындай сөз болбоду. Сыпатай менен Рүстөм чыккынчы кыргыздарга кошулуп кетти депчи. Бул чындыгында булар аргасы эле келди, Сыпатай менен Рүстөмчү чындыгында. Баягы эч эле келди да. Ошондо Орман өзүң айткан туура. Силер ак кийингиле, биз ак кийинебиз. Биз силерге тийбейбиз деп. Бирок эгерде биз Сыпатай менен Рүстөмдү чыккынчы деп айтсак казактарга, анда ушу бала Агыбайды ак көйнөк кийип алып, казакта кыргыздар кырып киргенде, алар да качып калмай кетип калабы? Алар да чыккынчы деп айтыш керек да. Булар да толугу менен качып чыгып кетти. Агыбай жашына калып, жарга жашынып кетти. Биринчи элден мурун бул жооке Сыпатай ким Рүстөм төрөлөр сатып электен мурун өзүнүн жакын туугандары сатып атпайбы. Тияктан биз ошо кимдин кармап беребиз деп кол коюп берип атышат. Султандар. Тети өзүнүн жакын Валихандын балдары. Ал башында күчөп беришкен, кийин Кенесарынын күчөгөнүнөн коруп калды буларчы. Эми биз
экинчи тасмага көңүл буралы. Кенесары решает вступить в кыргызскую землю, но остается в окружении и терпит поражение. Армия Кенесары состояла из 15 тысяч человек, а кыргызов вместе с куканцами было 100 тысяч. Несмотря на то, что под руководством Кенесары Касымова находилось почти 20 тысяч человек, под ударами регулярных частей российской армии он вынужден отступить в места кочевий старшего Жуза. Но нарастающее давление со стороны имперских войск принуждает Кенесары вступить на территорию кыргызов. В 1847 году Касымов потребовал от них полного подчинения, на что получил суровый отказ. Объединившиеся кыргызы разбили войска Кенесары в конце апреля 1847 года. Сам лидер казахских повстанцев был пленен и казнен. Мына көрдүңүздөр. Бир кезекте айтат 10 000, бир кезекте 15 000, бир кезекте 20 000 дейт. Анда бул кыргыздардын айтканы туура, 20 000 аскер менен келген дегени. Туурабы? Биз ушуга дагы жооп берип коелу. Эми орку документтерде айтылгандай болот. Бүт бардыгында тең эле 20 000 деп айтылат. Мынакей Россия Федерациясынын мамлекеттик архивине 20 000ден ашык жоокер менен келген дейт. Алихан Бөкейхандыкында эле айтып атпайбы? Жанагы кырылгандан кийин 20 000ден келген дейт. Чогулту кыскан мөөнөттө дейт. Андан кийин Казак Республикасынын архивинде деле мынакей 13 апрелде билдирүүсүндө Кенесары дейт 20 000 аскер менен вступил в кыргызские земли деп 20 000 деп айтылган документально. Документте бардык канча документ болсо ошонун баарында 20 000 аскер, биринде 20 000ден ашык деп айтылат. Бул документ атак мындай каалашыңча айта берсең боло берет да, туурабы? Эгерде жанагылар айтып атпайбы булар? 10 000 аскер менен, 5 000 аскер менен, анан 100 000 аскерге, эгерде баш иштеген аскер башчы болсо 100 000 аскер, 100 000 кишиге каршы эмне коет? Качпайбы кайра? Элин сакташ керек да. Баскынчы деген өз элин кырдырып салыш үчүн келбейт өз солдаттарын. Эми анда бүт Кыргызстанды алганда эле 100 000 жоокер чыкмак эмес. Ал кездеги боюнча кийин эле вот канча эл өтүнчө Чоканов Алиханов каттап кеткен боюнча деле мынакей. Мен айтайын. 12 000 айтып. Мен неме? Бул жанагы бу 20 000, 100 000 деген цифралар такталыш керек да. Илимий изилдөө деген ушундай да, өзүнүн системасы ушундай да. Ар бир нерсени айткан нерсени тактап бирдемеге таянышың керек да. Анан жөн эле 20 000, 30 000, 100 000 деген болбойт. Негизи бу 59-жыл, 10 жылдан кийин Голубов неме келген да? Көлгө келген. Көлгө келип 2 жолу кыдырып чыккан. Ошондо ачык эле жазат, минтип жазат. Бугурлардын айылына кыдырып жүрүп 10 000 түтүн экен дейт. Мен 5 000ден эсептедим, 5 кишиден эсептедим дейт. Бир үйдөн 5 кишиден эсептедим дейт. Ар бирөөнү дейт. Ошондо орточо санын чыгарат да. Ким сарбагычтар 10 000 дейт. Солтолор кичине көбүрөөк 12 000 болот дейт. Ар бирөө 5 кишиден эсептегенде где-то 75 000 киши болот дейт да. Катын балдар, аялдын, абышка чалдардын баарын эсептеп атат да. Баарын эсептеп. Бирок бул жанагы бул эсепке алыныш керек. Потом 47-жылкы согушта көлүктөр келбей калган. Бул жерде сарбагычтар менен солтолор болгону. 10 000, 20 000 түтүндөн ар бир түтүндөн 2ден 3ден киши чыкса, ошондо көпчүлүк кылып кетет да. Где-то 1 кишиден 2 кишиден чыгышы мүмкүн. Кыйын болсо, эң эле кыйын деген. Ошондо орто эсеби жөн эле чыгат. Бул киши билбейм, мындай ар бир нерсени айткандан кийин ошого жооп бере тургандай, ошого таяна тургандай бир нерсе далил болуш керек да. Баланчер. Бул 100 000 деп биринчи жолу Касымбаев жазып атат да. Тиги тарыхчысы Жаныза Касымбаев. Бирок ал тиги Оренбургдагы архивди көрсөтүп койгон экен да. Ал ага жетиш кыйык, бирок бул кезде чейин 47-жылга чейин кыргыздын санын эч ким эсептеп көргөн эмес. Бир дагы киши келип, же кыргыздын өзлөрү моунча биз же баланча түтүнбүз же баланча айылбыз деп эч жерде мындай маалымат жок. Бул өтө эле аз болгон. Көлдүн башы көбүрөөк болгон. Көлдүн башында сарбагыч менен бугулардын көп ошакта турушкан, чүй көбүрөөк болгон. А бул жумгал аркында сейрек анда-санда айылдар болгон. Анан ошолордун баарына 100 000 чогултуш деген өзү мындай Ада Егитепте ошондой жазылат да, орустун бир четиндечи. Кыргыздар кечке чогулуп дейт, чогулуп бута албай, жана чаңдарды көргөн да, чаңдар түшүп кайрадан өргөн чаңдарды көрүп, чаңдын эсебинен жана ормон ошону эсептеп алышып, кээ бир жаңылыштык маалымат берип койгон. Кыскасы 100 000 деген нерсе айта турганбыз, 100 000 деген маалыматты каяктан алганын көрсөтүш керек да. Бизде ишенели да, чын эле 100 000 экенбиз. Значит, биздин эл анда 300 000 болот, жок эле дегенде 400 000 болот ошол кезде. Бул 1847-жылкы согушта негизи согушту Солто Сарбагычынан кээ бир жакындары эле чоң салгылашты. Бул жерге керек болсо көлдүк бугулардын келиши арсар. Bir 300 эле киши келген деп айтат. Ажыбектер келбей калганда, экинчи согушунда келбей калган. Туура, келбей калып атат. Анан кийин айтып коет, Талас келген жок. Таластан келген жок. Нарындан келген жок. Жумгалдан 200 киши келди дейт. Только ушу жер эле болду. Мынасына Капысынан келди да. Кайдагы 100 000.
Мына дағы бір жолы бұл қалып шығып жатады да. Бұл неме Құдай ұрмады эме. Бұл чындык деп жазыш керек та. Мына жыланның құйрығы қайда жатады. Бұлар мақсаты эмне мен түшүнбөйм такыр. Менче бүтті біз эми үчүнчү тасманы карап коелу. Кенесары было необходимо военное и политическое соглашение с киргизами. В его планы входило объединение с киргизскими племенами. Кенесары отправил официальное письмо главам родов и призвал их в союзники, но те отказались. Это и стало причиной жесткого конфликта. Киргизы сами хотели вести диалог с Россией. Последний казахский хан был взят в плен, а затем убит киргизскими воинами в 1847 году. Хан молчал, когда содержался пленником в юрте у одного из кыргызских манапов, но заговорил, когда его вывели в степь. Он властно обратился к толпе, и люди внимали ему. Потом Кенесары Касымову отсекли голову. Враги с почтением расступились. Голову хана показывали в аулах, дабы весть о его смерти разлетелась по степи. Айтып атпайбы? Кенесары өлерінде ырырдаған. Ой, созолонт ырырдаптыр. Эч качан болгон эмес. Кенесары чыгып алып элге кайрылыптыр. Биригели кошулалы эч качан болгон эмес. Кенесары колго түшкөндө кароолчулардын башчысына айтты. Ханыңды чакырып коюп сүйлөшүп турган сөз бар деди. Анан муну ормонго жетиргенде ормон учкан жок. Эл айтты, ханым, сүйлөшпөйсүз. Ачык эле айтты, сүйлөшпөйсүз. Канча эл кырылып кетти. Эки хан сүйлөшсө, адам түрү калат. Бул түрү кетпеш керек. Сүйлөшпөй койгон. Анан сен айткан туура. Башын алайын деп келгенде айтып атпайбы? Ханың келген жокпу? Мейли мен намаз окуп алайын чап деген жери бар да. Бул санжыда калып калган. Мына бул акыркы чындык. Осмоз угуп атат да, Калыгул ошо 90-жылдары ошонун катышкандардын ичинен жалгыз эле Калыгул калган. Түрүү да, калганын баары ошо катышкандар Жантайда өлгөн, ормондо өлгөн бүт бар. Эч ким билбейт. Калыгул ошону Осмоз тиги өзү көргөнүн айтып берип атат да. Ошондон жазып алдым дейт да. Баш көтөрүп кыдырып жүргөн кишини элдер тилдейт да, сен сооз немесиңби ошо алданы көтөрүп кыдырып. Мына мен да ойлойм. Мен муну уккан эмесмин. Бул так эле жосусуз жорук болуп атат да. Ушунчалык ылдый түшпөш керек эле да буларчы, тарыхчылар. Бул жерде бир жери бар. Жанагы ормон отуруп айтпады, ушунча эле согушуп жүрө беребиз. Кенесары менен Орузбайга катын алып берип, кой бербейли дебеди. Ушунду сырттан угуп калганда эле эмне кылып жибересиз да. Ормонду укпай койду да, жөн эле ушунча бизди кырып кеткен адам кой бересиңерби деп жаман кырылышпадыбы? Анан аны алып келип алып, сыртка чыгарып тиги лекция окутмак беле, сөзүн ачыгы. Элди кырып салмак. Бул болгон окуя эмес. Бул жөн эле баягы чыгарылган ой да. Ойдон чыгарылган нерсе, бул бир кандай бир максат менен чыгарып атат окшойт. Эки элди уруштурган атабы, бири-бири кайраштырган атабы. Бул вообще тарых деген аябай жаман нерсе да. Кокустан ушундай күчөтө берсе, элдер ошо ууланып кетиши мүмкүн да. Ушинткен турбайбы? Ушинти өлтүргөн турбайбы? Атайын жасалып атат да. Бул бир кандай бир жашыруу максаты бар, бирдеме кылып, же бирөөнү көтөрмөлөп, же эки элди уруштурган атат. Андан бөлөк немеси жок. Кенесары жөнүндө маалыматтар аябай көп чогулттум да. Бирок бир да жерде ушундай Кенесарынын чаап алып, көтөрүп алып, ары бери сүйлөп элдин алдында сүйлөткөн жок. Анда факты жок эч жерде. Бул тарыхты калтырыш керек болчу. Ошо бойдон эле. Ошол үчүн заманы ошо болгон. Эми биз муну унуталы да. Баатырды дешибиз керек. Биз кыргыз элинин жерин коргогон атабыздын арба курбайбыз эгерде биз тактап койбосок. Ар бир элдин тарыхында жеңил болот. Ар бир элдин тарыхында уяттуу жери болот, баатырдык кылган жери болот, мактана турган жерлери болот. Аны жашырып, бирөөнү жашырып, мисалы, уят болгон жерин жашырып, билгизбей мактана турган жерин чыга берсең, анда тарых эмес, ал жөн эле ал спектакль да, жөн эле. Едиге Валиханов деген жанагы айтып атпайбы, бул жанагы военный и политический союз хотел деп атпайбы, военно-политический. Эгерде эми акыл эс ордунда адам болсо, военно-политический союз кылгысы келсе, мына өзү Нью-Халфтан 125 солдатынан качып келатат, туурабы? Артынан түшкөн. Келе калып Кокондун чет жактагы чептерин чаап атат. Коконду өзүнө кайра душман кылып атат. Дегенде Кокондор ат эменде тартуулап келгенде макул болуп, Орусга каршы согушун колдоп келишкен. Өзү чет жагында чептерин чаап душман кылып атат. Андан кийин келип Кыргызга ультиматум коюп атат. Бизге кошуласың, кошулбайсың. Төрт тарабынын баарын душман кылып алган киши кандай ушу мамлекет түзөт беле? Адегенде кошуласың деп, адегенде салык төлөсүң деп атат. Мен уже келдим дейт, силерге келдим. Төлөө. Жабардан 6 кишини жөнөтүп атат. 6 кишини жиберип атат. Ал бул жөн эле басканча зордукчулук да. Караш. Ооба, туура. Эми дагы бир тасмага көңүл буралы. Кенесары предложил объединиться против общего врага Коканского ханства, естественно, под его внука Аблая властью.
соблюсти обряды покорности, так писал хан. Но манапы отказались. Манапы стали подстерегать казахского батура Саурыка, желая отомстить ему за убитого киргизского батыра Джаман-Кара. Во время пребывания Саурыка на отдыхе 70-80 киргиз напали на его отряд, перебили его джигитов, угнали 700 лошадей. Сам Саурык во время погони попал в засаду и был убит. Нападение послужило поводом к вооруженному вторжению и гибели Кенесары. Последний этап восстания. Начинается война между киргизами и казахами. Казахи наступают на киргиз. Весна 1847 года. Кенесары вторгся во владение манапов Урмон-хана и Жантая. Сжег несколько аулов. Никого не щадил. Ни стариков, ни женщин, ни детей. Так говорится в киргизском предании. Кенесары, прибыв к нам, сделался уже врагом. В прошлом году они разбили аулы наши, и 100 наездников умертвили. Но мы с помощью Божьей вооружились под предводительством султана Баке. Умертвили их 4000 человек. Воинственная, бескомпромиссная, жестокий. И в политике жесткий был, и жестокий в бою. Оның жорықтары 10 жылға созылды. Кенесары 10 жыл бойы жортуымен жүрген. 1847 жылдың сәуір айында хан қырғыз жеріне басып кіріп бірнеше ауылдарды талқандайды. Әйелдерді де бала шағаны да аямайды. Один из батыров привел большое войско сначала к Кенесары, а потом, когда киргизы стали их окружать, он взял свое войско и ушел. Кенесара остался с небольшим количеством своих приверженцев, около 500 человек, и они были полностью окружены киргизами. Хан с остатком войска все-таки решил прорваться вброд через реку, но был схвачен и казнен. По одной версии, его тело растерзали и разрозненные останки разбросали по степи. По другой – похоронили. Есть и более страшные предположения. А по некоторым сведениям, даже, может, они его ели, тело ели. Мына өзіңіздер ұқтыңыздар. Бірінші мен сұрауымда, біз Саурықты емне өлтірдік. Бізше Шоруқ дейді. Емне өлтірдік. Бұл қайсы жыл? 46 жылы. 46 жыл жаңағы Мұқанның қара сусынан кейін емеді айтылады, жаңағы Озеки Санжирада. Кенесары ошондо жеңилип кеткенден кийин ызасынан кыргыздын жолборс чапкан ушундай баатырлары бар. Ошону кармап өлтүрүүгө буйрук кылат. Ошолордун биринчиси Жаман-Кара болот. Анан Жаман-Каранын эми мындай элдик уламыш боюнча ушундай да, Жаман-Карана дегенде жылкысын тийип кетет. Жылкысын тийип кетип кайра Шооруга кагат жазат. Досум, менин жигиттерим жаңылыштыктан жылкыңы тийип кеткен экен. Келип жылкыңды алып кет, келип конок болуп кет жигиттериң менен. Анан казак-кыргыз мамилесинде сүйлөшүп элдештирели келди, ушунтип элдер урушуп атат деп экөө дос болгон. Анан Жаман-Кара чындап эле ишенип 15 жигити менен, 15 жигиттен бүт аты жөнү менен бар. Ошонун баарын эшитип алып анан барган экен. Барганда ар бирин конокто, ар бир башка боз үйгө жаткырып Жаман-Кара. Анан түнкүсүн анан кимди айтып атпайбы? Сарыбай анан кийин Бопай деп. Өлтүрөлүм этип өлтүрбөй деп жакшылар суранган экен. Өлтүрбөйм деп Сарыбайны кетирген экен. Мен өзүм кайтарам буларды кечкисин деп туруп. Анан жигиттерине кол буттарын байлатып туруп анан жаткан жеринен келген дейт. Анан ошондо ким келген? Кенесары өзү келген дегенде. Байланып жаткан Жаман-Карага келип туруп, оң көйрөгүн жарып туруп, сууруп чыгып, "Эмне баатыр, эми кандай сезип атасың?" дегенде ошол айткан экен, Эмеге жарайм, дагы эле жарайм, баатырмын деген экен. Анан анда эмесе мына деп тиги көйрөгүн дагы жарып сууруп алып анан кое берген дейт. Анан ал жөнүндө көп илигандар айтылып кеткен да. Ошо бөйрөк салган жерине колун салып алып дейт. Жаман-Кара тышка чыгып, жана канын токтотуп атса керек да. Анан эчтеке болбогондо чөнтөккө салгандай басып чыгып анан бир жигиттери кылыч менен келатканда баканда да коюп чаабып анан өлгөн деп айтылат да. Бул эми легенда дечи, бирок чындыгында ошондой өлгөн экен. Бул
бул ким айтып аткан эми бул да эч кандай документ эмес, жанагылардын баарын айтып атпайбы. Бирде тарыхчы окшойт бул жерде эмне каяктагы кишилер сүйлөп атканын мен тааныбайт экенмин. Казактардын тарыхчыларын көбүн эле таанычу элем. Байланыш бар, немелер бар. Бирок экинчиден бул жанагы ким жашырып атпайбы? Намеренно жашырып атат. Бул Кыргызстандын чыккан китептердин баарында чыккан. Ушу окуя боюнча. Биринчиден бул маалымат, туура маалымат болгон себеби Кедейбай деген жигит өлбөй калган ошонун ичинен. Анткени бул ким биринчи жылкыны чаап алат, өзү казактар жылкыны чаап кетет. Аны жылкыны чаап кеткенден кийин кабар жиберет. Кабар жиберет, кene хан төрө чакырып атат. Келгиле жылкыңды алып кет кайра, берели. Заодно неме бул окуя жана Кытайга жибергенден кийин Кытай отказ болгондон ошондон болгон окуя да. Анан кийин бул кыргыздар каршылык көрсөткөндө баатырлар жөө деген ниетте. Дегенде баатырларын алып келгиле дегенде бул бөлтүрүк чечен жакшылай айтат. Кыргыздын немеси боюнча жакшылай айтат. Койгулачы токтотпойлу деп анан болбой жок. Дегенде баатырларын жайлайлы, канча баатыр бар деп баарын санайт, түлкү бар, анан баланча бар, түкүнчү бар, баарын санайт. Ошолордун баарын санайт. Анан алып келгиле дейт. Анан шорук мен алып келем деп убада берип, анан ошону менен тиги жанагыдай кылып чакыртып алат да. Анан жанагы бул киши айткандай ошодон өлтүрүп атат. Өлтүрөт. Келгенде эле карган койдун этин тартты дейт. Анан ошондо эле шекчиттик дейт. Бул түрү бузулуп калды. Кой, кетпейлүү дегенде отуруп тур деп жаман кара болбой койду дейт. Анан жаман кара болбой койгондон кийин анан бир неме келди дейт. Бир казактын абышкасы келди дейт да. Анан келип айтты дейт, балдар деп айтты дейт. Менин бир балам силерге туткунга кеткен. Өлүү тирүсүн айткыла. Мен башыңардын аманын алып калам деп айтты дейт. Анан ал бала өлүп калган, эч кимибиз айта алган жокпуз дейт да. Берде ошонун болоту бар. Тиги солтодон ошо жаман кара бар. Анан казак кайра барды дейт. Дагы өлтүрөт. Ай, бекер кыласыңар. Балам өлүү тирүсүн айтсаңар, мен жок дегенде жардам тийип бошотуп калам деп. Анан баягы өлүм тиги чакыртып баратканда тиги эң жаш бала экен. Алда жылкысын алдырып ийген да. Бул жана жылкысын алдырып баргандар да жалаң. Ошол кичинекей бир 12 жашар жаш бала экен. Ошол да жылкысын издеп барган да. Таныйт да өзүнүн жылкысын, боо жылкылар меники деп. Анан ошо барганда тиги абышкага чыгып барат, көзүн кызып койгондо, анан абышка айтты да, ушу бала билет экен, алып мага бериңиз деп. Ошо бала түрү калат да. Ошо бала түрү калып, анан тиги багып алат, анан айтып берет, ушундай өлгөн уулуңуз. Анан сен бала кылып алам деп. Анан абышка ошо бала болбой калган мезгили го. Анан ошондон кийин ошону менен жанагы өлтүрүп, ошо кумга шилеп салышты дейт да, жанагыдай өлтүрүп, кыйнап өлтүрүшүп, мыкаачылык менен өлтүрүп да, мындайча айтканда. Кумга шилеп салды дейт. Анан ошо Кедейбай деген бала кийин бул токтоонан ошо издеп барат. Издеп барып таба албай коет, кажер экенин. Эми кумга көмсө балкаштын жээги да, ошол жакта болгон окуялар, бул немеден нары болгон окуялар. Анан кийин бул кадимгидей эле неме маалымат да, мындай информатор берип аткан маалымат да. Бирөө айткан, мен оюман чыгарган жокмун. Бул жерде жазылып калган, бизде жанагы Ибраим Абдрахманов деген киши бул аябай көп чогулткан да, фольклор чогулткан. Ошол кездеги баардык негизги окуяларды казак жөнүндө ушу Ибраим Абдрахманов жакшы чогулткан да. Казактар ушунун өзүнүн Ибраим Абдрахмановду аябай колдонушат. Аябай колдонушат да. Бирок ушулардын келгенде айтпай коюшат. Бул алдап чакыртып алганайын шоорукту ошону кегин анан Чыңгыз бул аталаш агасы жаман анан айтат да, карган киши экен, 80ден ашып карган киши. Эй балдар, тиги куну калабы жаман караны? Кандай өлтүрдү? Көрдү, уктуңарбы кандай өлтүргөнүн? Уктуңарбы? Алып келсеңер болот деп. Балдар укпайт дейт, анан бир күн өзү кетип баратат дейт, 80 киши. Кайка баратасыз? Мен жаман каранын кунун албайбы? Өчүн албаймбы? Кой деп анан ошондон кийин ошол себептен ошо жанагы шоорук кылды деп, башкасына тийген жок. Жалпы казактарды күнөөлөгөн жок. Толук шоорукту күнөөлөштү да. Шооруктун өзүнөн өч алыш керек да. Анан ошо жанагы жастын малы да, ошо кийинки жылдар болуш керек. Неме согуш аяктаган жазгы мал экен, үй тигип аткан, жаңы көчүп келип аттыр дейт. Анан жанагы соодагерлер башына селди чалынып, көнөктөрүн жабынып алышып, анан бараса тигилер каманап аткан, жылкысын айдап качып атпайбы? Ал жылкыны деле айдагысы жок. Шооруктун жана кылган душмандыгын өч алгысы келип атат да. Жаман караны жөнүнө өлтүрүп атат да. Ошонусун айтпай эле булар сразу шоорукту өлтүргөн деп атпайбы? Жаман караны өлтүргөн тууралуу документте Ормондун каты бар, туурабы? Ормондо 15 эмес менен 12 жигит менен ээрчитип барып дейт, өлтүрүп салып, анан бизге кун төлөбөй атат деген уже ошол кезде жазылган каты бар. Топтуура. Кенесары өзү бир көйрөгүн алды.
туура Кенесары өзү алды. Анан айтып атпайбы тарыхта казактар Сарыкты өлтүрүп салган үчүн Кенесары кыргызга кол салып тескери айланып салды да. Жанагы сенин сөзүңө мен кошумчалап коеюн. Туура Чыңгыз айтпадыбы? Чыңгыз менен Чоткара бир тууган. Чыңгыз Чоткара бир тууган. Чоткара Жаманкаранын атасы. Чоткара эрте өлүп калып, Чыңгызга баягы эме болуп жүргөндө, баягы Чыңгыз карап чоңойтканда. Чыңгыз жана жетпей калды. Баягы кетип калганда айтпады, алданды бала. Бир түрө келбейт бул бала деп айтпады. Жаманкара кетип калган кеч чуркап калды. Батырлар ошондой болот экен да, эөнө болот экен, мындай айкөл болот экен. Кетип калбады, аңыраңдап кетип калды да, түшүнгөн жок. Эми ошондо Чыңгыздын айтканы бар. Жанагы Бөлөкбайдын бөрөлөрү дейт, жана Күрпүк, Самак, Жол Сейит деп жүрбөйбүзбү? Бул өтө баатырлар да. Анан ушулар 80 эле шапыран казактар туура айтты. Анан 700 жылкысын булар жанагы жаңыдан келип көчүп, үйүн салып эметип атпады беле? Сауруктар. Анан булар өзбекче селде жамынып, укурукту узун кылып алып найзаны жерге сүрөтүп алып кетип барса, баягы сауруктар ойлоп тур да. Өзбектер эмелер кетип баратат. Содагерлер. Ушундай эле жол менен бул өч алып атышат да, жана куңгуп атышат. Ушундай эле жол менен албай жөн эле тийип барып келгенде, кайра өзү төлөп берген да. Бул эки элдин ошондой салт болгон. Бул жазылбаган, окулбаган, эч жерде окулбаган салт бар. Бирин-биринен күнөөс жерден жылкы тийсе жооп берет, сөз жооп берет. Балбай мына барып 400 жылкысын, 300 жылкыны чаап келет, немеден, аркы иледен. Анан кийин ошондо тиги 40 жылкысы, 60 жылкысы, 240-ын төлөп берип, 60 жылкысын баштатканда Балбайдын канча кетип атпайбы, ошонун ордуна 60 жылкыны баалап, бул салт мурункудан калган салт. Топ-туура айтасың. Мындай маселелер болуп эле турган, баягы эре өлтүрүш, баягы жылкы тийиш деген бул салт болгон да, ал кыргыз казактын салты. Кенесары жеңел деп аны Шорукты өлтүргөн, бул билбейм, бул. Анан кийин баягы барып анан караса, үйүн куруп атышпайбы жаңыдан. Анан баягы жылкы тийип атпайбы? Анан кой тору деген күлүк аты менен биринчи өзү куйт. Анан ошондо тарыхта жазып калган да, баягы курал жаракты бер катын деп кыйкырганда катыны кое бербей коет го. Бүгүн мүчөлү жылың десе, сен катын менен өлөт деп турасыңбы деп болбой бир тээп турган атка мингенде. Сарыкту жалгыз куруп келатканда өлтүрөт деп башкаларга тийбей кетип калган. Бир эле ошону өчүн алган кыргыздын баягы гумандуулугу да калган эч ким эмеси жок деп. Бул чындык ушул. А бул жерден жазып атат. Сарыкты өлтүрүп койгон үчүн. Сарыкты Кенесары өзү өлтүрдү. Анан келип согушуп атпайбы? Көрдүңөрбү мына? Жанагы кимдагы баягы Бердикожону билесиңерби? Бердикожону алып чапканда дагы бүлүнгөн бүчүрүн албай калат. Ким койгула? Бердикожо эле керек бизге деп атпайбы. Биздин немебиз бар, өчүбүз бар дейт. Гегибиз бар, ошондой эле дейт. Бул Шорукта гек бар да. Туура. Сен муну баштап кой деген бир аз кирип кеттик да. Бул кыргыздын айкөлдүгү да. Ошондо бир ашып кетсе 150-160 миң эле барган Эсенгулчу. Ал билген да Бердикожонун кайда отурганын. Ошондо кыргыздар кайтып атпайбы? Кыргыздар ат менен чаап, ар бир баягы боз үйгө айткыла, бизге Бердикожо эле керек, калгандарга тийбейбиз деп анан чапканда. Калганына тийбегиле дейт. Тийбей. Ал баягы Бердикожону эле кубалап да алып чыкпады. Анан Бердикожо аткан көргөндө анан кончунда бычак бар турбайбы? Кыргызды сайып өлтүрбөдүбү? Эми бул кишилердин айтып атканда нафусы неме окшойт ушу кимдин небереси. Кенесары чөбөрөсү болуп калабы. Ушу бул киши эми өзү биолог, өзү негизи биолог да, анан кийинчерээк ушу китеп жазып, немеси кылып жүрөт, анан ошо именно ушу жерлерин жашырып жазып атат да, көрсөтпөй, билгизбей. Анан билбейм, ал жашырган менен маалымат, фактылар баары бир чыгат. Жашырган менен болбойт. Баягы канча жашырсаң да бир жерден болсо бир жери чыгат. Анан адам деген ойлонуш керек дегендечи, ошол чыгып калса эмне болом мен? Мен айтса, буну жашырып койгон турбайсызбы, эмне болом деп ойлонуш керек да. Адам мисалы биз деле бир нерсени жашырып калсак же катып койсок, бир күн жарыкка чыгат баары. Бир күн жарыкка чыгат. Анткени документ бул балталап чаап кетире албайсың. Каасты жазылып калган нерсени жашыра албайсың, балталап чаап албайсың. Бир күнү ачыкка чыгат, баары чыгат. Уят кылат да ошондо. Бул жерде айтып атпайбы? Кенесары өлтүргөндөн кийин растерзали, выбросили дегендейчи. А в некоторых случаях похоронили дейт. Ушуга кандай дейсиз? Бышырып салды деп атат го. Жевалды деп атат. Чөбөрөсү айтып атат. Мало того, ели деп. Эми бул өтө чектен чыккандыкта, уже өтө эле аша чапкандыкта. Эми мындай сөздү айтканга да ооз барбайт чындыгында. Эч бирдемеге таянып айтса бир жөн жок дегенде ошол жерде бир бул жерде казактын жеринде болсо бир жөн ладно деп таратып андан кийин бир жакта андай ооздукту биз андан катуу айтып коебуз да. Андан ачык айтып койсок болот. Бул Кенесарынын тукуму эмес. Кенесарыдар
ак сөөктөрдүн тукуму болгон ак сөөктүн тукумдарынан мындай сөз чыгыш эмес, мүмкүн эмес. Эми өлүмү жөнүндө болсо чынында казанга кайнатып же болбосо терисин түрүлөй сыйрып же болбосо этин бышырып жеген болгон эмес. Чынында бул ким адегенде эмне кылсак ошо кылалы, эмне кылалы деген суроо маселе көтөрүлгөн. Түрү кой берели деп, түрү кой берсе кайра келет деген да сөздөр болгон. Анда эмне кылабыз? Аны туткун кылып бир жакка айдабай ийбейли деген. Анан ошондо элдер чурулдап ишкен да. Ошо баягы неме болуп атканда, сөз болуп атканда тегеректеп турганы биз канча каныбыз ичти. Биз да канын ичебиз деп болбой, аялдар жулунуп уже неметип баштагандан кийин кой деп болбой калды. Өлүмгө кыйдык дегенден кийин угуп, анда айтыптыр. Мен намазымды окуйн, ошо намаз маалында кескиле башымды деп өзү неме болгондо баш ийип бергенде уже болбой калганын көргөндө анан ошондо кожокул деген кимди кимди Кожобек кимдин жанагы жакын туугандары да өлгөн Ормонбек менен Соонбектин тууганы ошол башын кесип алды дейт ошо намаз окуп аткан жеринен. Муну айтып коюш керек. Жанагы расчленили деп атпайбы? Расчленить эткен эмес. Себеби мындай. Солтону 2 жыл кырбадыбы? Катуу кырды Солтонучу, билесиңер да. Мүрзөсүн ачты. Керек болсо, Сарбагышта жанагы кимди Калпакты өзүң айткандай курсагын жарып туруп төөгө артып салбады. Тиги Суанбек эмне кылды? Табарсыгынан илип салган да. Табарсыгынан алып илип салды. Ушундай жыткычтыкты бул көбүнчө Солтудон катуу жасады. Анан кийин баягы чоң согуш, чечүүчү согушта Кенесарынын башын алгандачы, Солтонун аялдары деп атпайбы? Өзүңөр деле билесиңер, бычактап жиберишкен да. Уже аялды токтото албай калган. Ошондо бычактап жиберген жери бар да, ошондо бир катуу чыккан да, чыр чыккан. Өлүгүн көмбөгүлө деп. Мен ушундай уккамда туура толуктап бересиңерби? Анан жанагы кимдин Кенесарынын өлүгүндөй болбой деген сөз ошондон чыккан да. Ушуну айтсаңар. Утунайларда ошондой кеп бар. Ооба. Мал өлүп калганда Кенесарынын өлүгүндөй албай көмүп салгылачы деген жер бар да, ошо бир топ жыл көмүлбөй жатса керек да. 3 күн дейт. Айтат да, өлүк жатты дейт. Анан баягы түнү өлүк жок болуп кеткен. Кыргыз деген сөз түшүндү, бул мусулманбыз да. Жашырын көмүп койгон, ормонго деле карабай эле көмүп койгон. Ошон үчүн боореки Кенесарынын өлүгү табылган жок. Муну жашырын көмүп таштады. Жанагыдай казак туугандарга окусаң, жолуксаңар айтып койгула, мындай болуп өлгөн эмес эч качан. Кенесарынын башын эмне үчүн алып барган? Туткунда жатканда. Ошонун капалда туткунда жаткан, ошону алмаштырууга Кенесарынын башын көрсөтсөңөр бошотобуз деген эме кылган, Сыпатай аркылуу жиберген, Бөкөй хандыгында турабы? Анан эгерде ошондо кайнатып салса башын тааныбай калат эле да. Бул жерде көп жерде айтылып атат. Бачы тасмаларда. Кыргыздар Кенесарынын башын кескенде оруска алып барып сыйлык алышкан деп. Мен билишимче бул мындай инициатива казактардан чыккан да. Казактардан чыккан. Казактар айтпадыбы? Бул Кенесары тирүү кезинде эле орустар буган башына акча сайган. 3000 алтын акча деп коет. Силер ошону оруска алып барып берсеңер, сыйлык аласыңар дегенде. Анан ошондо Жантай кат жазып атпайбы? Силердин душманыңар мисалы үчүн Кенесарынын башын кестик. Аны кескен бу Таштанбектин баласы Кожобек болду деп атат. Анда Горчаков жазып атат. Эгерде силер чын эле Кенесарыны өлтүргөн болсоңор, тастык таш үчүн башын алып келгиле, мен силерге сыйлык берем деп атат. Анан ормондор чечип туруп анан жеткирип атпайбы. Бул инициатива казактардан чыккан. Бул баштап барыш деген. Кыргызда ойлоно элек болчу ошондо. Ал кезде жанагы эме жаткан да, Төрөгелди капал чебинде жаткан туткунда. Анын эмес чожайын айтып аткан түшкөн. Ошол жерде жатканда бул кимдер көп аракет кылган, биздин Жантай, Жаңгарыштар бошотконго. Дос болгондо. Бошотконго аракет кылып, анан аягында орустарга кайрылганда да бошоткон эмес аны. Анын аягында үстөн бу Сыпатайларга, казактарга кайрылып отурган, эми бир жардам бербейсиңби? Ошону бошотконго десе, анан ошол эмени айткан, пикирди айткан инициативаны. Ошондо алып барсаңар, ошондо бошотуш мүмкүн деп. Анан ошондо мүмкүн дегенде, анан чын эле деп, анан ошондо башты алып алышып, чайырга салып, анан кийин алып баргандыгы чын. Анан башкаларга жанагы бул жердегилер айткандай жанагы бышырган, тиген, угулган десе, ага эмне кереги бар эле жөн эле баш сөөк, эмне кереги бар сөөктүн? Анда каалаган кишинин сөөгүн эле алып бербейт беле, мынакей деп бир талаада жаткан сөөктөн миңдеген эмелер жоокерлер өлгөн казактардын. Ошо кайсынысынын болбосун башын кесип алып мына деп жүрбөйт беле.
Бул деген эч эмеге жатпайт. Логикага жатпай атат. Бул инициатива Казактан чыкты. Жанагы биз суроого казактар айтып аткан башына алып барып берди орустарга деген. Бул инициатива казактардан чыккан. Бул казактын окумуштууларынын айтканын ошентип жазылып турат. Ооба. Илгерки революцияга чейин мына Алихан Бөкейхандыкында ошентип жазылып турат. Туура. Бул бизде казактар айтып атпайбы, башына алып барып бердиңер. Биз ошого жооп да. 1842-жылы Николай I өзү неме жарыялаган. Ошо ким башына алып келсе 3000 рубльга деп жарыялаганда, муну казактын өзүлөрү аңдышкан. Казак кармап келебиз дешкен. Буну Вишневскийлер билген, жакшы билген. Булар айткан, ушундай деп. Бирок бул төлөнгөн эмес. Значит, бирөө пайдаланып, бул пашты алып барган себеби, ошо пашты көрсөтүп, булар акчасын алып алышты. Булар Кенесарыдан кутулган аябай кубанычта чынында. Мындай неме болду да. Мындай эс алышты да. Булар эле эмес, улуу жүзтүн бул отпай сыпатайлар эмес. Сүйүк Али Адилевтер да разы болушту да. Талаш болуп атып, мен өзүм кыдырдым да. Анан мен кийин орустун баягы архивин карасам мындай экен да. Жана чайырга салып алып барган дегенге мен ишенип калдым. Анткени барганда Вишневскийби, Горчаковбу сыйлык аласыңар дебеди беле. Барганда үчөөнү сурады. Сизге калыгылык туура экен деп сыйлык берди да. Аны ошондо орусча жазылып турат. А почему уши нос отрезали деп. Демек бул ичине уши мурду эмес жок экен да. А биздин Санжырада айтып атпайбы? Кенесары айтып атпайбы? Ханыңа айттыңбы деп. Ана тиги баягы кылычмен келаткан унчпай болбодубу? Болуп турганда. Мен намаз окугандан чап дебедиби? Чаппадыбы? Мисалы үчүн айтып Санжыр. Чапкандан кийин тышта турган катындар чыдабай кетип, боз дыргытып жүргөн кулак мурун кесип салган дейт. Мына ушул чак келип атат да, жана башты кайнатып, анан тигинтип, анан ошо кемпир кайнаткан кемпир 3 күндөн өлүп калыптыр деп атпайбы? Туурабы? Бул болбогон жорук. Бул кыргыз менен казакта болгон эмес. Андай болгон күндө да логикага жатпай атпайбы? Жатпайт да. Кантип кайнаткан башты тааныбайт деп тааныйт. Бул азыр жалпылап мындай айтканда мен түшүндүм, булар жанагы мындай деп айткан ашат да. Кыргыздар болбосо Кенесары казак хандыгын түшүнбөй экен деп атат да. Ошондой деген мааниде турбайбы булардын айткандарында? Баарын чогуу. Жок, бул мааниси ошондой болуп атат. Бул мынтип ойлоп атат да, кыргыз болбосо Кенесары тирүү калып, кыргыз менен биригип орусту чаба алмак экен деп атат да. Ошентип эле айтып атат. Ошондой мааниде айтып атат да, ошентсе Кенесары жок, орусту эч качан чаба алмайт, алы келме эмес да. Орусту Кокон хандыгы, кыргыз, Кенесары Кытай кошулса да ала алмагыбыз. Мына Кытай кийин бир 20 жылдан кийин, 30 жылдан кийин кулжан алдырбайды. Кокон хандыгы толук жок болду. Эдиге Валиханов деген ошентип жазган. Кенесары хотел дейт, ушундай жакшы демократик мамлекет түзүүсү келген. Ормон дейт как? Ормон хотел как Коканский ханство дейт. Канчалык Кенесарыга келип кыргызды чапкан учурда дагы согуш учурунда башкача саясат жүрүп атты. Бул эмне саясат деп айтсам, саясат эле деп коеюн. Мына кыргыз казак ошондой катуу салгылашып атса дагы, ошо согуштун ичинде өзүнчө саясат жүрүп атты. Казак досун куткарып атты, казак кудасын куткарып атты кыргыздар, туурабы? Баягы тууганчылык, тааныштык деп атат. Мына элдерден угуп көрсөңөр, мен бир 30 жыл мурун Токмокто эмеде отурам, конокто, тойдо отурабыз, сүйлөшүп отурсак, буякта аксакалдар отуруп калыптыр. Аксакалдар 80-70-тен ашкан, ал убакта биз үчүн аябай эмеде, улуу кишилер да. Отуруп калыптыр. Биз жаштармыз отурабыз. Эт алып келгенде эле бир аксакал мен байкаган жок, ким айтып калды. Бирөөңөр бурулуп эт туурабайсыңарбы деп калды. Аны мен деле конокмун да. Мен эме дегиче болбой эле местный балдар шурт деп эле отуруп мен турайм деп туурап калды да. Анан ошондо сурап калды. Бирөө көрсө бул жерде ар кайсы кишилер отурган экен, ар жактан келген. Анан сиз кайдан болосуз деди. Жана эт туурабайсың деп сураган. Алмалды айылды билесиңерби? Мен ошол жерден болом. Кенесарыны кармап башын кескен жер билесиңерби деди. Сиз анда айтсаңыз мен түшүнбөй, биз бейткенбиз. Кенесарынын башын кантип алды, кандай болду десе, ал айтып атпайбы? Айтып келди, мен кыргыздын гумандуулугунда токтолоюн да. Ошондо айтып атат. Мен атам айтчу эле, мен чоң атам өзү катышкан дейт. Согушка депчи. Ошондо айтып атат. Согуш катуу болду дейт. Жердин баары кан дейт. Бирөөнү кармап ыйлап, бирөөнү кучактап жаткан аял дейт. Бирөө бакыр ыйлап аткан бала дейт. Ат кулап атат дейт, жан кулап атат. Жөн эле карап туруп зээнин кейт да. Анан ушунчалык жинибиз келгенден дейт. Жөн эле кан жаныбызга карабай салгылаштык дейт. Аягында казактар качканда кечке чейин дейт, эмеге чейин кубаладык дейт. Кубалап барып, аягында анан башчысы айтты, болду жетишет. Жетишерлик болду, кайталы дейт.
Анан кайра кайтып келатсак дейт. Чоң атасы айткан экен да. Чүйдүн арасынан толтура казактар чыкты дейт. Ат үстүндө экиден минип алган жарадарлар, аттын жалынан кармап алып сүйрөлүп келаткан, аттын куйругун кармап бири-бирин сүйрөшүп келаткан дейт. А көрсө баягы кыргыздар кууп өткөндө баягы түрүлөр, баягы жарадар эместер качып чыгып, аны кубалап булар жашынып калган экен да, түшүнүк ушундай да, артта калып калыптыр. Ошондо эки тарап туруп калдык дейт. Анан баягы казактар түшүн дейт, өлөбүз деп. Бирөө да кол кайтарып эметкен жок дейт. Анан кыргыз кылычын алганда жанагы арасынан айтып атат, чоңу бир айтыптыр. Жигиттер, сабырдуу кылгыла. Колунда карысы жок. Ярадар жоокерди өлтүрүп коюш жеңил. Ал баатырлык болбойт. Итчилик булардан кетти. Эртең түшүнсө, күнөөсүн мойнуна алар, тийбегиле дейт. Ошончо казакты. Анан бир убакта эле баары кыргыз жигиттер ат менен аралап кетип калды дейт. Канча адам тирүү калды. Көрдүңөр, өзүн саясатта баягы болду жетишет. Уруш бүттү дегенде жарадарларды карабайсыңар. Бул гумандуулук да. Анан кийин башкача көрдүңөрбү, мына ошондо да айтып атат. Ана жанагы мазардын кара суусунда өзүңөр билесиңер, аябай кырылды. Анан баа казактар кыйкырып атпайбы? Бауырым жардам бер деп. Сазга тыгылып бараткандар, чөгүп бараткандар бауырым жардамга дегенде кыргыздар найзаларын сунуп сууруп алгандар болгон да. Ошондо менимче март айы болсо керек, 46-жылы. Булар көпчүлүгү сууга чыккандан эле тоң өлүп калыптыр. Калганы качып кеткен. Ал эми жанагы 47-жылкы согушта, анда сиз айтыңыз, өзүңүз да жазып жүрөсүз. Баягы айтып атпайбы элдер? Кыргыздын атын чакырып атат дейт. Көрсө жарадар казак дос жатат. Ал айтыптыр, алып чыккан мени согуштан депчи. Жарадар экен. Ошону атка учкаштырып алып качып барып үйүнө таштап кайра согушка кирген экен. Эмеде айтылат да, вот жанагы мал товар дегендер бар го, ошонун Нурмамет. Ошонун бир уулу жанагы эме деген Маймонко. Маймонко. Ошонун эмеси кайындары казак болгон экен да. Анан согушта баласын, ошо кайнатасы күйөө баласын сайып салыптыр да. Казак кайнатасы. Казак кайнатасы. Анан жерде атканда күйөө баласы экенин көрө коюп туруп, эңип алайын десе, башы кыйылып калыптыр анан. Башка кыргыз келип чаап кетти. Башы чаап кетти. Анан кийин тиги Маймонканы таанып алып туруп, башты кучактап алып туруп, анан кийин бир жерге барып жашырган экен да башкы. Анан кийин согуш бүткөндөн кийин анан кайра айына чейин алып барып ардактап, эмесин таап берки денесин кошо ошондой көмгөн деп айтылат да. Туура. Баягы башты кучактап алып кетип, аял экөө келип денени таап, анан баягы атка жүктөп алып барган экен. Көзүнчө бир саясат жүрүп атат да. Карапайым кыргыздар баягыштар бири-бирин баягы достчулугун, меймандостугун унуткан жок да. Биз айталы. Кенесары ачык айтыш керек. Кенесары жаман кыйнап өлтүрдү. Керек болсо өлүктү сүйрөп чыкты. Ачык айтыш керек. Мынчу. Ал эми кыргыздар камаганда жана 3400 казак деп атпайсыңар, эсептеп чыгыңыздар. Чындыгында эле көп казак кармалды. Ошонун баарын деген байманаптар өзүндө төрөлөрдү өзүнчө өздөрү арасында жараша манаптардын үйүндө, карапайымдардын үйүндө. Ошондой эле Кенесарыны да ошентип багышты буларчы. Ошон үчүн бул элди бускан жаманда жанагыдай сөздөрдү айтып, ошо наоборот, элдерин эч кандай мындай күнөөсү жок. Бул жерде чынында кимдер казактар, Кенесары болбосо казактар келип ошондой кол саларын ким билет, ошентип кырларын ким билет. Эми ошол жерден ошону пайдаланып, монти кыргыз митти кайнаттанын жеди ишти деп аткан эми билбейм. Туура эмес. Азыркылардыкы кечиримсиз да, азыр айтып аткандардыкы кечиримсиз мейли. Бул жерден Ормондун айтканын айтып коюш керек да. Ормон баягы биз айтабыз опуза дейбиз. Ормон баягы казак жеңил дегенде катуу айткан экен. Качкан жолу катын алат. Жарадар болобу, колго түшөт, тийбегиле алып келгиле. Канча адам өлдү? Канча адам аял катын өлдү? Канча үй өрттөндү? Канча мал өлдү? Биз мунун баарын сатыкка коебуз. Биз өлтүрбөйбүз. Акылдуусу бир акылманы келип бир сөз баштаар деген, туурабы? Ошондо Бопуй келип атпайбы? Бопуй айткан экен. Кыргыздын бир салты, жакшы салты. Ошондо казактын туусун берип жиберишкен. Казактын туусун берди деген эмне сөз? Бул ар намысын сактап калды казактарчы. Кыргыз туусун берди. Мен көп айтам ушунучу. Жама ким Жантай менен Ормон катында айтып атпайбы? Кумду алган жокпуз дейт. Жана алда өлтүрүп кетишти баарын, кырышты. Мына мен туугандарым көбүн кырды дейт. Жантай мен эчтеке алган жокмун дейт. Ал эми мындан арты кандай буларга факт керек? Ушуга чейинки тарыхты эч ким бурмалаган эмес эле. Бул жакынкы 1,5 жыл ичинде эле ушундай бир эме чыгып кетти. Бул казак элине, кыргыз элине абруй алып келген жок. Муну жасаган адамдар бул чаламолда тарыхчылар деп ойлоймун. Биз болушунча тарыхта дегенде чагылдырып,
Анан бұл қазақ елінің тарихшыларын жазған тасмасын көріп, баяғы қатасын бірден шығардық. Мұны тура түсініңіздер. Қырғызда жақсы айтады, сыпайы сызып айтады, чечен қызып айтады, чорқоқ үзіп айтады, чоғол бұзып айтады дейді. Біз чоғол да болған жоқпыз, чорқоқ та болған жоқпыз. Білгенімізді аз ортаға салдық, урмат замандастар. Дағы лезілденсін, дағы тақтықты тарап қылады. Мына біз үшіндіп қалтырал деді. Айтпай қойға біз болған жоқ. Біз ата-бабамыздың арбағын сыйлашуымыз керек. Мен сіздерге мені айтмақшымын. Рахмат. Айта тұрса көп сөздер бар, бірақ майдаланып кетпейлі. Біз бұл тасмаға ғана жауап бердік та. Ел түсінген ел тура түсінер мұны. Рахмат сіздерге. Ешіңерде игілік болсын. Сізге рахмат. Дағы ушундай изилдеп жүрө бериңиз. Дағы маселелер бар, дағы көп нерселер бар. Урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу замандаштар, урматтуу казак туугандар, мен силерге кайрыла билем. Биздин максат бул эки элди кагыштыруу, чабыштыруу эмес. Биздин максат бул тарыхый фактыны калыптап, тактап, ана кайра ордуна коюу. Жана азыркы чыгарган казак тарыхчылардын тасмасындагы жосунсуз, орунсуз фактыларды тактоо болду. Башка эч кызыкчылык жок. Ушуну менен Санжыра программасын аяктайбыз. Саламатта болуңуздар.